Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Марбат ТВдан бизди түз эфирде көрүп жаткан баардык биздин мекендештерибиз жана ошондой эле Насыйкат радиосундагы угармандарыбыз Нурсанат программасы кезектеги өзүнүн эфирин баштайт. Бүгүн дагы коомго керектүү бир маектерди курганга аракет кылмакчыбыз. Кадырлуу сыйлуу коногубуз бар. Темабыз болсо коомго билимдүү энелердин болуусу шартпы? Шарт болгон үчүн албетте баардыгыбыз шарт деп макул болуп болушубуз керек. Ушул темада чогуу маектешели, WhatsApp номерибизге дагы жазып туруңуздар. Ал эми коногубуз болсо мыкты эне, коомдук ишмер Айжан Акылбекова. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош болдук. Абдан кубанычтабыз. Сизди ушул билимдүү эне катары тааныйбыз жана сиз экөөбүз бүгүн ушул энелердин канчалык деңгээлде бала тарбиялоодо же болбосо өзүнүн жашоодо ордун табууда билимдүү болуусу керек экендиги тууралуу сиз менен кенен маектешебиз деп турабыз. Баштай берсеңиз. Кудай буюрса, чакырууңуздарга рахмат. Иш ордуңуз кут болсун. Аллах таалам берекелүү өмүр, берекелүү иш берсин. Албетте биз ислам дининде илим алуу бешиктен баштап кабырга чейин деп билебиз. Ошондуктан бүгүнкү күнү канчалык деңгээлде колубуздан келишинче илимдин аркасында жүрүп атабыз. Бош убактыбыздын баары илимге кетет, аны өзүңүз билесиз. Бирок илим дагы бул бир искусство экен, билесизби? Мен ушуну түшүнүп келатам. Баардык эле адам илимпоз болом деп эле илимпоз боло албайт экен. Мен ушул нерсеге көзүм жетип баратат. Бир 10 жыл аркасынан түшүп билим алмыш болуп жүрөм, бирок кийинки учурларда мындай кандайдыр бир цементке суу куйгандай эле болуп эле бир кабыл албагандай көрүнүп баштады да. Анан бул илим алууда адам эмне максатта ошол илимди алаарын биле турган болсо чоң мотивация болот экен. Жөн эле баягы жашаш үчүн жашайм, тамак жеш үчүн тамак жейм эмес, бул жерде бир чоң максат болуш керек экен. Ушул чоң максаттарды дагы табууда кыйынчылыктар жаралып атат экен да. Албетте, бул ошол максатты сиз өзүңүз билесиз. Жаштарды максаттуу жаштар уясы деп Нур академиясы көп жылдан бери бул абдан сонун сөз. Анткени жаштар көп, бирок ошол келечек баардык жаштардын колунда эмес, билимдүү жаштардын колунда деп жүрбөйбүзбү? Билимдүү анан максаттуу жаштардын колунда деп жүрөбүз да. Ошол максатты түшүнүү үчүн дагы билим керек экен да. Бирок билимдин ар кандай бир деңгээлдери болот да. Баягы 1-класс, 2-класс, анан студент, магистр, кандидат деген сыяктуу эле. Ошон үчүн Алла Тааланын дагы бул бир хикматы, акылмандыгы. Биз өлгөнгө чейин канча жылдап, 50 жыл алсак дагы, 60 жыл алсак дагы билбеген нерселерибиз кала берет экен. Ошол билбеген нерселерди үйрөнүүдө 1-класс деп аябай туура айттыңыз да. 2-класс ар ким өзүнүн деңгээлине жараша. Анан азыр мисалы өз убагында китеп окубай калган, билим ала албай калган айымдар эмнеден башташ керек деп ойлойсуз? Ошол мисалы эне үчүн бала эң чоң мотивация болуп берет. Биз албетте абдан чоң маселени көтөрсөк деле болот. Албетте бейишке барыш керек, Алла Таала сага милдет кылган деп. Бирок сиз айткандай ошол учурунда өтүп кеткен болсо, ошол билим алуу бир деңгээли бул адамга кыйын болот. Ошол баласын деле мотивация кылса болот. Мен балама татыктуу эне болоюн. Ошол балам менден бир нерсе сурап келгенде жооп бере алгыдай болоюн. Анткени балага биз багыт беребиз да. Менин балам бирөөдөн барып сураса, ал өзүнүн дүйнө таанымынын чегинде, өзүнүн билиминин алкагында менин балама бир багыт берип коюшу мүмкүн. Бирок ал менин үй бүлөмдүн маданиятына, бирок ал менин динимдин маданиятына туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан менин бүгүн бирден бир мотивацияларымдын, маанилүү мотивацияларымдын бири балдарыма туура багыт берейин. Ошон үчүн билимдүү эне болоюн десем дагы болот. Туура менен туура эмес багытты билиш үчүн, ажыратып билиш үчүн дагы окуш керек да. Албетте, туура менен туура эмес деген бул абдан глобалдуу, масштабтуу маселе деп айтсак болот да. Бул эми бүгүн кечки тамак эмне жасайын деген маселе эмес да. Туура же туура эмес дегенди өлчөй турган бул кайсы зат, ким деген суроо бул өтө глобалдуу суроо. Анткени ар бир адам өзүнүн позициясын туура деп билет. Ал эгер бир нерсени катуу бир талашып, ошол позицияда бекем туруп аткан болсо, демек ал ошону туура деп билип талашып атат. Бирок андан билимдүүрөөк адамдар карап туруп, анын туура эместигин билип аткан болот да. Бирок ал өзүнүн деңгээлинде туурамын деп ойлойт. Ошон үчүн туура жана туура эмес багытты биз адамдардын арасындагы бир талаш тартыштан таппайбыз.
муну биздин жараткан улуу заттын берген багытынан, ошонун көргөзүп берген жолунан гана табабыз. Адамдар биз албетте күнөөкөрбүз, адашуучубуз. Биз ошол туура жолду табууга бет алышыбыз керек. Аял ким? Аял коомдун тарбиячысы деп мен көп айтып келем. Аял ушул ролду абдан терең маанисин түшүнүш керек. Аял өзүн тамак жасагыч катары көрбөш керек, аял өзүн пол жуугуч катары көрбөш керек. Албетте бул нерселерди дагы жасайт, эми бул жүзүнчү маселе. Бирок аял эң негизги коомдун тарбиячысы болуп эсептелет. Аялдар ойлонуп баягы кээде өзүн таппай калган учурлар, өзүнүн аял экендигин унутуп калган учурлар болот экен да. Анан ошолордун эң башатында эмне туруш керек? Ооба, жаратканды таануу, анын айткандарын угуу, анан бизге учурда китеп окуубуз келбей, кээде алымдарды укпогонубуз болбосо такыр эле изденгибиз келбейт да. Ооба. Билесизби, мага көптөгөн айымдар келет, сизге дагы көптөгөн айымдар барат, мен билем. Бирок ошол айымдардын ичинен алар менен сүйлөшүп атып, мен өзүмдөн дагы ошол айымдардан дагы байкайм. Биз бир илхом келе турган убакытты гана күтүп жүрөбүз да. Бир күн убакыты келет, бир күнү мен сезем, жок, бир күн убакыт келбейт. Убакыт сизден кетип гана бара жатат. Убакыт сизди карай келе жаткан жок, убакыт сизден кетип бара жатат. Ошол илхом келет деп күтүп жүргөн айымдарга, эже сиңдилерге айтарым, сиздер азыр уттуруп жатасыздар. Адам өзүнүн напсисин мындай, мен ушул сөздү үйрөнүп алгам, кокодон эле алыш керек, бекем эле. Жок, сен мага баш ийесиң, жок, сен бүгүн отуруп китебиңди окуйсуң, жок, бүгүн баштайсың жаратканды тааныгандан, жок, бүгүн сен башкача ойлонуп көрөсүң, бүгүнкү күнүң кечээкиде өтпөйт деп адам өзүн кичине кыйнап күчкө салыш керек, илхомду күтпөш керек. Бүгүнкү эфир билимдүү аял заты тууралуу болуп атат. Бул Насыйкат радиосунда түз эфирде жана Марва ТВда. Эфир үчүн Гүлзат Исаматовага чоң рахматыбызды айтабыз. Жана билимдүү аял тууралуу негизи эле суроолоруңуздар болсо, коомдогу ошол илим билим жаатында WhatsApp'тан сиздердин дагы суроолоруңуздарды күтөбүз. Анан албетте ар бир адам, номерибизди кайталап коелу, 0705 96 94 41. Аял заты жакшы бир китептер чыгып атат азыр, котормолор чыгып атат. Аял заты көбүнчөсүн баягы биз шымдарды кийип, эркектер менен тең жарышып, иштерди мен кыйынмын, мен сага машина алып берем, мен сага үй алып берем деп, анан кийин үй машина алгандан кийин мен алдым анын баарын, сен дагы эле жүрөсүң деген чексиз суроолор коомдо. Ошону түшүнүү үчүн кандай? Билесизби, мунун баардыгы эле кайра динге барып такалат. Бирок баягы динди түшүнө элек адамдар булар фанат болуп кетиши мүмкүн деп дагы баа берип коюшу мүмкүн деген коркунуч бар. Бирок мен ушул өзүнүн динин сүйгөн адам катары, динге кайтып келгендиги менен чексиз сыймыктанган мусулман айым катары айткым келет. Адам эң биринчи билимдердин башаты, жашоонун эң негизги туура жолду көргөзүүчү бир башат болгон динине кайрылыш керек. Анткени ал өзүнүн убактысынан башка адамдарды угуу менен, психологдорду угуу менен, досун угуу менен, кошунасын угуу менен ал убакыттан уттуруп жиберет. Анткени биз бул жашоого өзүбүздүн каалообуз менен келбегенбиз, жана биз күтүлбөгөн убакытта кетип калышыбыз мүмкүн. Ошондо өлүп бара жатканда мен ушул нерсени жасабай калдым деген өкүнүч ар бирөөбүздө болот деп ойлойм. Бул динде жүргөн адамда дагы, илим жолунда жүргөн адамда дагы сөзсүз өкүнүч болот. Анткени адам тойбос, анын көзү топуракка гана тоет деп жүрөбүз да. Ошон үчүн ошол адамдардын жанында бирок колдогон, ишенген адамдары болсо жеңилирээк болот экен, билесизби? Балким анын жолдошу мен сени ушундай акылман эне катары көргүм келет. Сен тамагыңды жасагыча мен кийимиңди үтүктөп бере коеюнчу, маселени сен 2 саат уктап алсаң мен бала менен ойноп келейинчи деп жанындагы жолдошу, жакшы бир тууганы болсо, билимдүү эне атасы болсо, бул нерселер абдан ошол аял кишиге бир түрткү боло турган, абдан жеңилин жерден ала турган колдоо болуп берет экен бул жашоодогу практикада. Ошондуктан алдыдагы 10 секундда мырзаларга кайрылат элек. Сураныч, эгер акылдуу, билимдүү, өзүнүн жашоодогу кыйналбаган, ордун тапкан, балалуу болобуз десеңиздер, энесине бир аз көңүл буруп койсоңуздар. Эң сонун айттыңыз. Эне чын эле сиз айткандай кээде 2 саатта уктагысы келет. Ар дайым бала энесин эне деп 24 саат бою тытмалай берип, аял психологиялык жактан абдан чарчап калат. Биз албетте
аялдарды чакырып бир күндө бир жолу мотивация беришибиз мүмкүн, бир айда бир жолу мотивация беришибиз мүмкүн. Билесизби, 500 сом төлөп курска барууга дагы мүмкүнчүлүгү жок айымдар болот. Бирок бул аялдын кемчилиги эмес, бул күйөөнүн кемчилиги. Эгер аялына 500 сом таап бере албай турган күйөө болсо, анда орусча айтмакчы грош тебе цена да, ошондой күйөө болгонуңа, ошондой мусулман болгонуңа. Ошон үчүн аялды жалпы камкордукка алган эркектер болуш керек. Бирок эми болуш керек деп ар кайсын айтып наалайбыз, бирок бүгүнкү күндө менимче ошол сиздин, бизден кийинки муундар ошондой эркектерди тарбиялоочу энелерденбиз деп ошол сөздү көп айтып келем. Бул абдан коркунучтуу, анан жоопкерчиликтүү нерсени моюнга алып жатабыз. Бирок Кудай буйруса биздин балдар ошентип пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдай болуп, үйүнөн дагы жардам берип, коомду дагы алга сүрөгөн, эркектерге дагы үлгү болгон, аялдар алардан бир тынчтык тапкан эркектерди тарбиялайбыз деп үмүт кылам, иншалла. Иншаллах. Ушул ишемби күнү ошол сиз айткандай акысыз семинар уюштурулуп атат. Бакыт Ортосу жана Нур академиясы менен бирге Правда Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде кечки саат жок 2-де, түштөн кийин саат 2-де Айжан Акылбекова келип өзүнүн мыкты ойлору менен бөлүшмөкчү. Ошондуктан жок өнүкөнгө курсум жок, акчам жок деген шылтоолор бул жаатта жоюлат деп ишенем. Себеби ар бир ишемби күнү ошондой курстарга барып, аял заты кичине болсо да 2 саат болсо дагы жан дүйнөбүздү бир жакшы маалыматтарга сугарсак дейм да. Акыркы күндөрдө, жылдарда, айларда магистратурада окуп, теология факультетинде ушундай бир экзамендерди тапшырып, өзүнчө бир, мен сизди көрүп аябай кубанам, бактылуумун. Анан ошол адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек турбайбы жашоодо? Себеби сенден сурай турчу суроолорду билбей турганыңда, бир аз айтканга да укук жок болуп калган учур бар экендигин түшүнгөн адамдар аябай баалуу деп эсептейм. Ошондуктан сиз теологияда кайсыл факультетте эмнени окуп атасыз, анан кайсыл жакшы көргөн предметиңиз ушул жөнүндө? Ооба, бул аябай кызык окуя болду. Мен ушул чыгармачыл чөйрөдө жүргөндө эле биздин чоң ошол сахнанын корифейлери айтып калчу, бул иште дилетант болбош керек, ар бир ишти мындай профессионалдуу түрдө жасагыла же жасабай койгула депчи. Ошол нерсе эмнегедир эсимде калыптыр. Анан журналист болгум келди, журналистиканы окудум. Анан ушул динде жүрүп, өзүңүз айткандай, диний дагы бир багытта илим алыш керек экенин түшүндүм. Анан барып аалымдардын арасына түшүп калдым деңиз. Анан бир эле эчтеке билбеген мен болушум керек. Кудайга шүгүр, абдан сонун илимдүү адамдардын жанына түштүм. Ошол жерден билесизби, билим алуум бир тең болду, ошол адамдардын жанында жүрүшүм бир тең болду. Бул дагы Аллах Тааланын бир ырайымдуулугу, мага берген бир белеги деп кабыл алдым. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Анан мен бул жерден кайра баарын башынан баштагандай болдум. Анткени ал жерде 10 жылдап, 12 жылдап Меккеден, Мединадан дагы башка жактардан илим алып келген сонун байкелер бар экен. Анан менин илимий жетекчим Кытайбек Үтүров деген агай болду, 80 жаштагы агай да. Анан сонун нерселерди билет, сонун нерселерди айтып берет. Анан ошол агайды карап туруп, азыр мен бир ачылыш жасадым, ошол жөнүндө кыскача айтып кетейин. Анан ойлоп койдум да, мурунку магистратурада окуганда дагы журналистика боюнча илимий жетекчим 80-деги агай эле да, Тагаев. Анан ушул илимде жүргөн адамдар эмнегедир аябай жаш, анан чыйрак болушат экен да. Анан карап ойлонуп жүрөм. Бул илимде жүргөн үчүн дайыма жаш болгуңуз келсе, андай үзгүлтүксүз билим алыңыз деп коет эмеспи? Анан бул адамдар илимде жүрүп мээни бизге караганда максималдуураак иштеткени үчүн булар жаш болот экен, физикалык жактан, билесизби? Ушул нерсени ойлонуп отуруп, ал агайдын билгенин угуп, билбегениңе уялып жүрүп, ушул жылдарым өттү. Бир жылым өттү. Билбеген сиз ушул жылдарда жүздөгөн китеп окуганыңызга күбө болдум. Ошондуктан сиз билбейм десеңиз, мен такыр эле программа алып барганга укугум жок деп отурам бул жерде. Жок, Нурзат. Чын эле билбейт экенсиң, анткени билесизби? Биз балким экөөбүз жана жашоодон кыйналып калган, сиз айткандай убагында бала төрөп атып окуй албай калган адамдардын жанында жүрүп билебиз деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок мен илимдүү адамдардын жанына түшкөндө билбейт экенимди билдим. Анан ошол агайдын жанагы өзүн алып жүрүүсүн, ой жүгүртүүсүн, физикалык жактан мындай чыйрактыгын көрүп туруп издеп көрдүм да китептерди. Анан ошол мээге байланыштуу менин бир 100 способности мозга деген китепти ачып көрсөм, чындыгында ушундай ачылыш бар экен да. Илимде ушундай ачылыш бар экен. Мен ошону билбептирмин. Илимде ар дайым үзгүлтүксүз окуп жүргөн адамдар бир 10% көбүрөөк жашайт экен, анан узагыраак жашайт экен, билесизби? Бул дагы бир мотивация аялдар үчүн. Ооба, Кудай буйруса ошол жылдарда дагы эфирде чогуу конок болуп, Кудай буйруса. Аябай Кудайым бизге
ушундай чоң бир белек берсин. Саламатсыздарбы Кутман-Кеч, жолдошу колдобогондор кантип турмушту түптөп кетсе болот? Айжан, билесизби, биз дайыма күйөөм мени колдоп айтат, же болбосо аялым мени колдоп айтат менен жүрөбүз да. Күйөөм колдобогондорду эмне кылыш керек дейт? Биз жана жогоруда айтып өтпөдүкпү, күйөө колдоп койсо аялга жакшы жөлөк болот эле деп. Бирок эми жашоодо ар бирөөбүздүн башыбызда сыноо бар. Бирөө күйөө менен сыналат, бирөө бала менен, бирөө эн ата менен, бирөө ден соолук менен. Бул нерсени кабыл алабыз. Эгер биз жараткандын жалгыздыгына, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын пайгамбары деп билсек, биз сыноолордун баардыгына моюн сунабыз жана кабыл алабыз. Бирок бул жашоодо өзүбүз бир кыймыл аракет жасабай өтпөйбүз да. Маселен, күйөөнү оңдосо болот. Кантип? Сиз өзүңүздүн колуңуз менен барып, аны мындай кирпичтей кылып кынаптап оңдобойсуз. Аллах Таалага кайрылыңыз да, дуа. Сиздин дуа кылчу бир жолуңуз бар да. Тиги бардык нерсеге жетишсе болот деп бир келинден уктум эле. Ошол эртең менен балдарын бакчага алып барып кетип баратып, бала күйөөсүнө ысык тамак жасап туруп, дасторконду жайып туруп кетет экен да. Күнүгө ушундай элестетебиз. Кечинде келип жанталашып тамак жасап жетишет да. Анан кайсыл бир деңгээлде өз жалкоолугубузду дагы биз жеңишибиз керек. Мен жана жогоруда айтып өттүм, нафсаны кекиртектен алып эле отургузуп туруп, анын үстүнөн башкарыш керек. Анткени бизде ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү бар. Биз акылды иштетибиз керек, биз эмоция менен жашабашыбыз керек. Ийгиликке жетем деген адамдар. Дүйнөнүн жарымы жакшы кыз издеп жүрөт, жарымы жакшы мырза издеп жүрөт. Эмнеге табышпайт? Ар бир адам, жана мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, ушул теологияга тапшырганым, ушул магистратурада окуп атканым, илимдүү адамдардын жанына жүргөнүм мени көп нерсеге көзүмдү ачты. Анткени мен ар дайым ушинтип ойлойт элем. Бул менин кемчилдигим. Анткени искусстводо окуп жүргөндө да көп окуйт элем. Мен 2 классыман баштап китеп окугам, чоң китептерди. Анан ошол жерден эми Бальзакты, анан тиги Шекспирди окуп аласың, анан Грибоедовду окуп аласың, анан көп билем деп ойлойсуң да. Көп билем деп ойлочу элем. Анан динге келгенде эчтеке билбесимди бир түшүнгөм. Мындай башка чокудан ары жеп туруп эле отуруп калгам да, нөлгө түшүп. Анан ушул теологияга тапшырып туруп дагы бир жолу отурдум. Билесизби, аябай сонун. Кайра башынан баштоо, коркпой. Мен билбейм деп туруп ошол нерсени моюнга алуу абдан сонун нерсе экен. Ошон үчүн нөлдөн баштоодон эч качан коркпош керек. Ошол түз жолдо баратып, Аллахка багыт алып баратып, пайгамбардын жолунда кетип баратып өлүп кеткен сонун нерсе болсо керек деп ойлойм да. Мына азыр мындай суроо берип атат да, саламатсызбы? Кыздар кайсы жашында намазды окуп баштайт депчи. Бул эми могу чынын момдой жылдырып коюңузчу деген суроо да. Анан ушул нерселерди интернеттен окуп, же бир китептен окуп изденбеген адамдар дагы көп болуп атат да тилекке каршы. Ошондо эмне кылышыбыз керек? Негизи адамдын берген суроосунан анын билим деңгээлин байкасаң болот, анын психологиялык абалы, бардык нерсени байкаса болот. Бирок балким кээ бир адамдар сиз менен диалог кургусу келип дагы ошол суроону, жөнөкөй суроону берип коюшу мүмкүн, татаалдаштырбай андан ары улап кетейин деп. Эми бул белгилүү нерсе, кыз баланын этеккири келгенден баштап ага фарз намаздарын аткаруу милдеттүү болот. Саламатсыздарбы? Жанагы биздин дагы бир ирет ушул насихат радиосунда түз эфирге чыгып атабыз, Марва ТВда, жана WhatsApp номерибиз 0705 96 94 41 экендигин эсиңиздерге салалы. Конокто Айжан Акылбекова, сиздер менен билимдүү коомдогу аялдар жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Анан кайсыл бир учурда сен өзүңдү, сиз айтпадыңызбы, билимсиз деп элестетем деп. Анан баягы китеп жөнүндө деле ушундай көп айтылып, бир курстар деле жасалып, жан талашып эле нерселер болуп атат да, бирок ошого дагы ошондон дагы жаман нерселерге бат тартылып кетип атышат адам баласы. Китеп окууда, мисалы, жаман видеону карасаң 100 миң киши көрөт да. Коомдо кандайдыр бир өзүнүн деңгээли калыптанат экен, ар бир этаптарга бөлүнүп. Анан биз азыр ошол изденүү этабындагы коомдордун арасына киребиз деп эсептейм. Менимче бул бир 10-15 жылдын арасында абдан жакшы иргелип, биздин коом билимдүү коом болот деп эмнегедир мен ишенем. Анткени биз аз элбиз. Анан бир нерсени бат үйрөнүп, бат ээрчип кеткен элбиз да. Ошон үчүн мен абдан терең ишенем, ушу китеп сүйүүчүлөрдү, китеп окуганды, билимдүүлүктү ээрчип кеткен коомго айланабыз деп. Анан мен үчүн дагы бир өзүм үчүн ачылыш болду. Мен китеп окуганды эмне үчүн сүйөм деп өзүмө суроо берип көрдүм да. Эми мен момундай көп адамдарга аралашып, коомчулукка аралашканды жаман көрөм. Анан эми мизантроп деле эмесмин, адамдарды жакшы көрөм, бирок негизи коомго аралашканды жаман көрөм. Көрсө, мен абдан маанилүү маек курган адамдарды жакшы көрөт экенмин.
мындай аябай терең бир нерселерди сүйлөшүп отурганды жакшы көрөт экенмин. Анан интуитивно ошондой адамдарды издейт экенмин да, мындай коомдон ошолорду издеп, анан карган адамдарды аябай жакшы көрөм да, алардын тажрыйбасы бар да. Анан ушулардын үстүндө ойлонуп көрдүм, эмнеге карган адамдарды жакшы көрөм, аларга чуркап барам, анан эмне үчүн китепке эле жабышам, ооруп атсам дагы, ушул машинада отурсам дагы машинанын китеби өзүнчө, анан жумуштун китеби өзүнчө көрүп жүрөсүз, үйдүн китеби өзүнчө деп коюп алам да. Эми бул атайлап бир нерсе эмес, ушунчалык бир востребованность да. Анан көрсө ошол эле мисалы Гёте менен, ошол эле Айтматов менен сонун нерселер жөнүндө сүйлөшсөң болот да. Пушкин менен, Толстой менен, көрсө ошондой адамдарды издейт экенбиз, терең адамдарды издейт экенбиз. Анан ошондой сага азыркы сенин коомуңда азыркы учурда ошондой адамдар жоктугунан анан китептин дүйнөсүнө кирип кетет окшойсуң деп ойлоп калдым. Ар бир адам сиз айткандай тереңдикти эңсеп издеп таппаган үчүн китепке барып, анан кээде өзүңдүн тайыз экениңди, терең экендигиңди аңдай албаган дагы учурлар аябай көбөйүп, анан негизи эле ар дайым биз мындай бир жаман айтылган нерселерди көңүлдөргө алып, анан ушул мага кызык да, аял катары Айжан Акылбекова эл эмне дейт дегенди кантип жеңди болду экен. Сизге дагы ар түрдүү нерселерди айткандар болот, Анан баягы аялдар катары мен ойлоп атам да, азыр эфирдеги кызыгатпабыш керек. Мисалы, биз баары бир коомдо жашайбыз, анан сиз дайыма эле китеп жөнүндө айтып атсаңыз, анан кимдир бирөөлөргө жакпаган дагы жерлер болот экен. Ошону кантип жеңесиз? Кантип? Ой, бул эле акылдуу болуп кетти. Айжан Акылбекова эле ушинтип эле калды. Ооба, ушинтип калды. Андан бери 20 жыл өттү. 20 жыл менин бир дагы күнүм, балким, билбейм, турбай калып такыр эле ушундай болгон күн эле бир китепсиз өтпөсө, ошол 20 жылдын бир дагы күнү китепсиз өткөн жок. А сиз ошол 20 жылдын аралыгында эмне кылдыңыз? 20 жылдын аралыгында мен жашоомду 180% буруп туруп, өзгөртүүнүн үстүндө иштедим. Буттарым мозоль болуп, көздөрүм минус болуп көрбөй калгы чакты. Өзгөрдүм. Мен кандай гана болбоюн, өзгөртүүнүн үстүндө иштедим. А сиз эмне кылдыңыз? Ооба, мен 18 жашымда чоң коомго аралаштым. Бешеналиев, Сабира Күмүшалиева, Айтматов, Аскар Акаев деген укмуш дөш алардын араларына түшүп калдым. Ошол жерден чоң жаргылчакка түштүм, быштым, ыйладым, үзүлдүм. Сахнадан чыгып турбай жатып калган күндөр болду. Көп нерселерге. Бирок билесизби, азыр мен ошол нерсени ыраазычылык менен эстейм. Алла Таала жөн жерден алып барбаптыр ошол жерге. Мени бир чоң жашоонун бир этабына дайындаш үчүн алып барыптыр. Эл эмне дейтке мен көңүл бурбайм деп айта албайм. Анткени биз коомдо жашагандан кийин сөзсүз элдин ою менен эсептешүүбүз зарыл. Анткени мен өзүмдү өзүм билем деп жылаңаш чыгып алсаң болбойт. Өзүмдү өзүм билем деп эшиктен тиги тамеки тартып семечка чаксаң болбойт, түкүрсөң болбойт. Элди сыйлаш керек, коомду сыйлаш керек. Бул биринчиден сенин адеп ахлагыңды, билим деңгээлиңди көргөзүп турат. Бирок мен ошо эл эмне дейт деп отурганга комментарий окубайм. Мага бирөө эле скриншот кылып, эже сизде монтип атат деп жөнөтүп калып эле кудай жалгап окуп калбасам, жанагы бир мультфильм көрдүм элем балдар менен, Ральф жөнүндө да, бирок эсимде жок. Анан первое правило интернета — это не читать комментарии деген да. Ошол эле болгону, башка деле эч бир секрет жок. Мен жашоомдо бир 3-4 эле киши көргөм да. 2-3 китепти бирдей коюп алып окуган. Ошолордун бирөө сизсиз да. Чогуу эле баштайсыз да 4 китепти. Мисалы 2 китепти деп коелу, же 3. 4-5 китепти баштайм. Чогуу баштайсыз. Кээде чогуу баштайм, кээде чогуу баштабайм. Анан мисалы чогуу баштаганда мен аябай кызыгам да. Мисалы 4-4 башка темада болуп калышы мүмкүн, жанрдары дагы башка болуп калышы мүмкүн. Анан сиз муну окуп баратып анан бул жака дароо өтөсүзбү? Кээде билесизби, момундай болот да. Мен азыр политика, дүйнөлүк политика жөнүндө окуп атам да. Макиавелли, Киссинджер, Бзежинскийди баштадым да. Анан маселен муну окуп баратып туруп, сен билесиң, анткени мен китептерди кайра окуганды жакшы көрөм да. Макиавеллинин айтып бараткан сөзү тигиндей кандай эле Киссинджер менен Бзежинскийдин бир жери, мисалы, ошого сонун комментарий берип кеткен жери болот. Ошол жерден дароо тигил жакка өтүп кетесиң да. Ушундай кылып, мен да ушундай. Башкалар бирок баарын эстеп кала аласызбы? Же жазасызбы? 100% эстеп кала албайм. Мен бирок көбүнчө жазып алам. Байкасаңыз, кээде Facebook, интернетке дагы кээ бир китептерден деп чыгарып калам. Анда деле бул акылдуу болуп калыптыр дешим мүмкүн. Бирок мен ошол билим менен бөлүшкүм келет. Анткени ар бир адамдын өз эрки эмне менен бөлүшкүсү келсе, бирөө ушак менен бөлүшкүсү келип атат. Мен болсо билим менен бөлүшкүм келип атат. Менимче бул интернетте ушул эркиндик ушул жери жакшы деп ойлойм. Мен билишимче дин тууралуу видеолорду жасайсыз. Китепти жайылтууну дагы колго алайын деген долбооруңуз барбы?
Китеп жайылтуу боюнча жок кандай долбоор баштай элекмин ушул Рамазан айында. Билесизби, бул жерден мага эмне түрткү болгон? Мен самокритичныймын го, сиз мени билесиз. Мындай элдин астына чыккандан жок мен билбейм деп эле коркуп эле тартынып эле жүрө берем. Бирок мындай сөз уккамда зекетти 2,5% эме, мындай жалпысынан алганда 2,5% берип кутуласың, бирок илимди 100% бериш керек деген сөз уккамда ошол нерседен аябай коркком мен. Жок дегенде бир хадис билсең дагы, бир аят билсең дагы жеткирүүгө милдеттүүсүң, Алла Тааланын астында билгениң үчүн кантип жооп бересиң деп бир жакшы устаздан уккам. Ошондон кийин коркуп, жок дегенде кенедей нерсени билсем дагы ушул нерсе менен бөлүшүп коеюн деп анан бөлүшүп баштагам. Анын үстүнө сиз байкадыңыз да, ар бир адамдын өзүнө окшош угуучулары болот. Ооба, ошондой. Демек кимдир бирөө сизди укканга оор болушу мүмкүн, бирок жанагындай элементардуу суроолорго жоопторду берип, бул жактан раматылык Чубак устаз укмуш эле да. Чубак устаздын ыкмасы абдан укмуш болчу. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан да, бул нерсени мурас кылып, ошол коомуңдун өзүнүн деңгээлине жараша мааниси ушундай иш алып бар деп. Анан мен болсо мындай деп ойлойм, устаз ошол ыкмасын тандаптыр, мен болсо коомду пикирге, ошол бийик пикирге өстүрүш керек деп ойлойм. Анан коомдун деңгээлинде жүрө берсең, анда коом менен аралашып кетесиң. Сен мындай жаркын, башка бийигирээк пикир берсең, менимче коом ошого өсүп тартылууга аракет кылат. Анан коомду өстүрүп кетүүгө бир салым деп эсептейм. Тартылууга аракет кылбай коюшу мүмкүнбү? Аракет кылбай коюшу мүмкүн, бирок мен жүргөн чөйрө, ошол илим алып жүргөн адамдар менимче ошондой жаркын пикирлүү, мындай бийик масштабдуу, глобалдуу ой жүгүрткөн адамдар абдан көп. Ким кайсы чөйрөдө жүрсө ошол чөйрөнү көрөт, сиз билесиз илимдүү адамдардын чөйрөсүн. Ошон үчүн жок, менде үмүт абдан чоң, билимдүү коом болот деген. Негизи окуп баштаганда өзүңдөн дагы 100,000 эсе акылдуу, билимдүү адамдардын бар экендигин билип аябай уялып каласың. Уяласың, анан сүйлөгүң келбей калат, бирок мен сизге айттым го, сүйлөгүң келбейт, уяласың, мындай тигил жактан сезип турасың да, анан бирок садагасын чыгарайын деп айла жуктан айтып турат. Сизге дагы чоң рахмат ушул эфирге келип өз ойлоруңуз менен бөлүшүп атканыңызга. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сиз таалим өтөсүзбү? Өтсөңүз аялым сизди устаз кылса болобу? Таалим өтсөңүз, өтпөсөңүз ким өтөт, кайсыл жерде өтөт дейт. Ошол таалимдер жөнүндө мен чындыгында билбейт экенмин, анан бирөөнү багыттаганга дагы жоопкерчилик ала албайм. Ислам институту бар, Расул Акрам институту бар, медреселер бар. Ушу илим алууда мен абдан мындай, бул опурталдуу нерсе. Биз ошо Ханафи мазхабын карманабыз, ошол Ханафи мазхабындагы ошол туура акыйданы көргөзчү илимди алыш керек. Анан биз илим алганда дароо эле шариятка өтүп кеткен жайыбыз бар да, жолук салыш керек, намаз окуш керек деп биринчи акыйда илимин алып алса, анан ошол шарияттагы кыймыл аракеттерди жасоо жеңил болот деп ойлойм. Мен сабак өтпөйм. Менимче бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Илимим анчалык деңгээлге жете элек го, анчалык өтө албайм. Инстаграмда таалим деген баракча бар. Ошол жактан карасаңыздар болот. Биз тааныган жакшы эжекелер бар. Саламатсыңарбы? Кутман кеш жолдошум менен ажырашкам, кантип жарашсам болот дейт. Бул деген фыкый маселе экен. Мен бул жерде буга компетенттүү эмесмин. Кандай кылып ажырашкансыңар, канча талак, буну илимдүү адамга, жолдошу экөө барып чогуу чечип алыш керек. Бул нерсеге жооп бере албайм. Аллахым сиздерди жараштырып, бир балдарыңыздар бар болсо бир орунга келгенге насип кылсын. Кантип намаз окусам болот? Куран китепти каякта окутат дейт. Намаздын сүрөлөрү аз эле. Фатиханы жаттайсыз, анан дагы бир сүрөнү, Атахият салаватты жаттап туруп эле, нафсыңызды кекиртектен алып туруп эле, хиджабты кийип, даратты алып туруп окуй бересиз. Эч кыйынчылыгы жок. 3-4 мүнөт убактыңыз кетет. Көп болсо 5 мүнөт. Кичине өзүңүздү кыйнап, күчкө салып коюшуңуз керек, анткени бул милдеттүү түрдө аткарылчу нерсе, фарз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, үй бүлөлөрүңөр менен тынч, ден соолугуңар жакшыбы? Динибизде аял киши намаз окуп 5 маал дарат менен жүрсө үйдө ырыскы көп болот дейт го. Мен да намаз окуйн деп жакшы эле аракет кылам, бирок эч мойнум жар бербей атат. Жаңы намаз баштап аткандарга жакшы баяндар керек экен. Караколдо ушундай жерлер барбы дейт. Аллах Таала сизге жардам берсин фарзыңызды аткарууга. Билбейт экенмин, ошол муфтияттын өзүнүн бир сайты бар, по-моему, муфтият KG, Нурзат, сиз билсеңиз керек. Ошол жерден дагы суроо берип көрсөңүздөр болот. Эфирге негизи көп эле ушул дин аалымдары келет. Бардык жакта азыр түз эфирлер болуп атат. Бардык радио, телевиденияларда конокко чакырылып атат. Изденген адам табат. Бардык суроолоруңузга жооп алсаңыз болот. Адеп ашаты деген уюмдар бар. Караколдо мен билгенден көп эле уюмдар бар. Ошолорго кайрылсаңыз дагы болот. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кайын журттун психикалык басмырлоосун кантип жеңсе болот? Канча жолу дарат алганым үчүн да жеме угуп келем дейт.
Жогоруда айтып өттүк, ар бир адамдын өзүнүн сыноосу болот. Динге келгенде дагы сыноолор абдан күчөйт. Кээ бир адамдар ойлойт, мен намаз окуп калсам, жолук салынып калсам эле сыноолорум азайып, жакшы жашоодо жашап калам деп. Жок, тескерисинче болушу мүмкүн. Ошон үчүн Аллахтан көп дуа кылыңыз. Жакшы мамиле менен ар бир нерсени жеңсе болот деп ойлойм. Анан сабырдуулук керек, жылдар бою кээде. Саламатсызбы? 7-күнү каякта болот? Адрес жана номер берсеңер жакшы болот эле. Мен азыр бир аздан кийин Instagram баракчама адресимде, телефондагы баарын чыгарам. Нурзат Токтосунова деп издесеңиздер, Facebook'та, Одноклассникиде, Instagram'да ошондой маалыматтар бөлүшүлөт. 0705 96 94 41 номери бул биздин WhatsApp'тагы байланыш номерибиз. Айжан Акылбекова суроолорубузга жооп берип атат. Темабыз билимдүү энелердин негизи коомдо болуусу шартпы? Шарт да. Кайра эле ушул темага келебиз да. Милдеттүү түрдө билесизби, мага көп суроолор келет да. Балдарыңызды кантип китеп окутасыз деп. Балдар эми баардык балдар китеп окуганды сүйө бербейт, баардык адамдар дагы китеп окуганды сүйө бербейт. Сиз китеп сүйүүчүлөрдүн катарына кирет деген 100% гарант болбойт, бирок сиздин жашооңузга эң керектүү китептерди өзүңүздү кыйнап болсо да окуганга туура келет. Ал маселен ошол эле диний китептерди, классиканы сөзсүз окуп коюшуңуз керек дегендей, мисалы Сынган кылычты окубаган кыргыз жок деген сыяктуу ошондой китептерди окуп коюш керек. Бирок дагы бул 100 жолу айтылган пикир, бирок дагы деле кайталап коеюн. Балдар деген сизди көрүп тарбия алат. Балдар сиздин сөзүңүздөн тарбия албайт, балдар мектептен албайт, балдар бир жактан албайт. Балдар сиздин өзүңүздүн алып жүргөнүңүздү көрүп гана тарбиялайт. Эгер сиз телефон чукуган эне болсоңуз, балаңыз ошондой болот. Эгер китеп барактаган эне болсоңуз, балаңыз ошондой болот. Мен азыр ойлонуп атам, бул комментарийди мырза жазган окшойтпу деп. Саламатсызбы, чоң кыз, жаш эле экенсиң, көп сөз айтып атасың. Азыр кайсы заманда жашап атасың? Аялды мактап, эркекти жамандаба. Аялы күйөөсүн өлтүргөндөр толтура, иман жолунда экенсиң, салмактап айтпайсыңбы? Кээде аял жаман, кээде күйөөсү жаман болот деп, жашоо ошондой, бир жаманга бир жакшыны кошот деп, кал сөзүңдү айт Кудай үчүн. Экөөбүздүн кимибизге эркектерди жамандай элекпиз го. Жаман деген жокпуз. Эркектер аялдарды Кудай сактасын, негизи адам баласын жамандагандан, анткени ар бир эркек дагы, аял дагы бул жараткандын бир жараткан улуу зат жараткан адамдар да. Анан бул жерде эркектер аялдарды камкордукка алыш керек, эркектер аялдарга жөлөк болуш керек деген жөнүндө сөз болду. Эми жаш экенсиң дегенде, жаш деле эмесмин, 3 баланын энесимин, 40ка жакындап калдым. Жашоодо 40та болсом дагы 70-80де жашаган адамдардын жашоосун көргөм, көп кыйынчылык өткөн башыман. Мен билесизби, келген көп кыз келиндер, эже бул темада лекция жасабайсызбы деп сурап калат да. Эмне үчүн ал темада лекцияларды жасабайм? Өзүм ал нерсени жасай элек болгон болом. Анан мен ушул нерсеге амал кылам. Өзүң жасаган нерсени гана жасаш керек, өзүң билген нерсени гана айтыш керек деген. Ошон үчүн сиз билбей менин акыма кирип алган болсоңуз, мен сизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечирдим. Сөз эсин тапты го деп ойлойм. Кээдечи ушул айтылып жаткан сөздү туура түшүнүү үчүн да акыл керек турбайбы? Билим керек. Билим экен. Бизден керек экен. Албетте. Тилекке каршы кээде үй бүлөдө ала албай калып атпайбызбы? Абдан кыйын маселе. Үй бүлө билим алуу деген, билесизби, жакын арада муфтиятта бир чогулуш болду. Ошол жерде баарыбыз эле тааныган бир диний устаз айтып атат да, биз үй бүлөдө эч качан токтотпой илим алуу боюнча жарышабыз. Бүттүкпү? Дароо эле кайра башкана. Өзү болсо докторантурада МУКта окуйт экен, PhD докторду жактайын деп атыптыр. Абдан суктандым ошол үй бүлөгө, көрдүңүзбү? Алар деген iPhone'дун 12си чыгыптыр, 570 чыгыптыр дебейт экен. Мен бүттүм, анан кийин муну улантып окуйм. Мен доктор болдум, сен ким болдуң? Анан профессор болом деп ушул багытта жарышат экен. Ушундай үй бүлөлөр көп болсун иншалла. Иншаллах, бири-бирин түшүнгөн, туура кабыл алган, жамандап атасың, сен бизди минтип атасың дебеген инсандар көп болсун. Аллахым ушундай көп адамдарды биздин арабызга кошуп, коомубузга түшүнүктүү, кең пейил, сүйлөгөн, көп иштерди кылган инсандар көп болсун. Ассаламу алейкум, Айжан айым, сизге айбастанам, өмүрүңүздөн береке табыңыз. 7 баламды күтүп атам, теологияга окугум келет, энелик менен айкалыштырса болобу? Бүт нерсени жасаса болот. Жогоруда Нурзат айтып өттү, эртең менен балдарын жеткизгичекти, эртең мененки тамакты жасап
кеткен айымдар бар экен деп. Биз деле ошолордун айымдардын катарына киребиз. Нурзат экөөбүз деле эртең менен барат деп, эртең мененки тамакты түштө келип, түшкү тамакты балдарды мектепке жеткизип, мектептен алып, алардын кийимин жууп, кийин анан үтүктөп деген сыяктуу элечи. Баардык үйдөгү быттагы жумуштарды жасап, андан сырткары китеп окуса болот. Албетте кыйналасың, мен сизге жеңил болот деп айта албайм, бирок болот ушул нерсени жасасаңыз. Бул суроого жооп берилген, бирок кайра окуп коеюн, акысына кирбейли. Ассаламу алейкум, сиздин таалимдериңизге катышкым келет, кайсыл жерде болот, адресин айтып кое аласызбы? Ошол учурдан пайдаланып Айжан Акылбекованын Instagram баракчасына жазылгыла деп айткым келет. Ошол жерден таалим көбүрөөк болот го дейм. Ошондойго. Мындан кийин Кудай буйрса сиз экөөбүз дагы түз эфирлерди кылып турушубуз керек экен, суроолорго жооп берип. Негизи таалим өтпөйм деп айткан болчу Айжан эже. Кудай буйрса баягы чын эле көп жылдардан бери ушул илимде жүргөн, өтө көп өмүрүн 10 жылдап чет өлкөдө окуп келген, ушул исламды терең изилдеген адамдардын таалимдерине барыңыздар. Ассаламу алейкум, үйдө турган энелерге ылайыктуу сабактарды өткөрсөңүздөр. Мисалы алар окуп атканда балдарын ошол жерден кароо мүмкүн болчу да дейт. Жакшы нерсе экен, жакшы сунуш экен, ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Бул баягы онлайн сабактарды балким, же болбосо бир жерде туруп, кээде баягы биз былтыр лагерь ачканда, энелер аябай күлдүргөндө, мен бир 5 саатка таштап кетсем, уктап алсам болобу депчи. Ооба, болот ошондо түшүнгөм да, чын эле биз эгер курс ачсак, жанында энелер эс ала турчу бир жер коюшубуз керек экен. Сонун нерсе экен. Ассаламу алейкум, сиздей коомго жакшы таасир тийгизген мусулман айымдарыбыз көп болсун, сиз менен кантип жолукса болот деген суроосун бериптир. Жакшы пикириңизден Аллах ыраазы болсун. Кемчиликтерибизди жашырган Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Өтө эле жөнөкөй, мен Оймогартта офисим бар, ошол жерге 3-чү күндөрү эртең мененки саат 11-ден 16-га чейин кабыл алуу бекер. Ошол Оймогарттын номерине жазылып кое эле, келе берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, көп баяндарда аял кишинин орду үйдө дешет, бирок балдарды Египет, Малайзияда илим алдырыш үчүн иштөөгө мажбурсуң. Сиздин оюңуз кандай? Бул абдан оор суроо. Эгерде жана байке дагы урушпасын. Эгерде күйөө сени толук камсыздап жатса, эшикке чыгууга сенде зарылчылык жок болсо, үйдө отурганга эч нерсе жетпейт. Аны сиз экөөбүз абдан жакшы билебиз. Абдан жакшы билебиз. Айласыздан чыккан учурлар көп болот аял киши үчүн. Ошон үчүн аял кишинин орду үйдө деген жакшы, бирок үйдө дегенде казан аяк менен отуруп калбаш керек, илим алууну токтотпош керек деп ойлойм. Азыр эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар, онлайн окуу дегендер бар. Аялдардын өзүнчө бир семинарлар өтүп турат, эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Эч качан илим алууну токтотпойлу негизгиси. Азыр көп эле ошол Facebook, Instagramда абдан көп баракчалар бар өзүңүздү өнүктүрүүгө. Ошол баракчаларга жазылып окусаңыздар болот. Ассаламу алейкум Айжан эже, мен намаз окуйн деп баштай албай жатам. Жолдошум окуйт, эмне кылсам болот, баштай албай жатам. Нафсыны кичине кыйнаңыз, илхомду күтпөңүз, дагы бир жолу кайталайм. Мына бүгүнтөн баштап эле, азыр эле daarатты алып туруп эле, мен намаз окуганда монтип 5-6 китептин баарын жайып алып туура эмес эле ар бир китептен бирден сүрөнү окуп эле баштап кеткем. Анан бирок кыйын болгон. Сиз жаттап алсаңыз оңоюраак болот. Азыр 3D деген жай намаздар чыгыптыр. Эң эле оңой жол менен намазды үйрөнүп кетсеңиз болот. Иншалла. Иншалла. Ассаламу алейкум. Мен 60-ка чыгып араб тилин үйрөнгөнгө аябай кызыгып жүрөм. Кыргызчасын окуп, арабчасын окуп үйрөнүп жүрөм. Жүрөгүмдө аябай сүйүнүч болуп жатат. Альхамдулиллах, устазым орус мусулман келин дейт. Ай, машалла. Абдан сонун сүйүнүчтүү СМС келди. Ооба, илим алышта экендиги дагы аябай сүйүндүрөт. Бул абдан сүйүндүрдү. Менин группамда дагы бир 50 жаштагы эже окуйт. Абдан бизге өзүнүн жүрүш турушу менен мотивация берет да. Бул абдан сонун көрүнүш. Себеби азыр 45-ке чыгып эле, 50-ге чыгып эле бүттү, мен кардым деп бардык нерсени жыйыштырып койгондор. Жашоо бүттү деп койгон туура эмес, анткени жашоо өлүм менен өмүр Аллахтын колунда, сен ал нерсеге кийлигише албайсың да. Ассаламу алейкум Нурзат эже, Айжан эже, Аллах ыраазы болсун сиздерге. Китеп окууга дагы жакшыраак мотивацияларды айта кетесиздерби? Ушул китеп окуу тууралуучу акыркы жылдарда көп эле айтып атабыз экөөбүз. Анан бирок баары бир деле мен мындай адам күтөт окшойт да, туруп барып жылдырып ордунан китепти ачып туруп давай оку дегендичи. Мотивация берип коюңузчу деген сөз кичине менде дайыма возмущенияны чакырат да. Эмнеге дегенде
мен мисалы эми күндө чарчайсың да, ар кандай бытта болот, бир нерсе болушу мүмкүн, бирок мындай жазып туруп эле сага жеке баракчаңа мага мотивация берип коюңузчу деп жазат да. Анан бул мүмкүн эмес, анткени мотивация бериш үчүн адамдын кимдигин, анын билим деңгээлин, көп нерсени билишиң керек да, ал сенин маңдайыңда отуруш керек да. Анан бирден анын баарын кармап алып, бизге мотивация берүүчү деле киши керекпи көбүзгө? Албетте. Биз деле өзүбүздү желкеден алып мындай күлүп жүрсөң эле мунун кайгысы жок, арманы жок деп ойлойт да, бирок сенин кайгыңды уга турган киши жок да. Сен арманыңды кимге айтасың? Жок, арманыңды айтпайсың. Ошо арманын айтканын учурунда барып 150 барак китеп окуй койгонуң жакшы да. Же болбосо 2 рекет намаз окуп, Аллахтан жардам сурай койгонуң жакшы да. Же шүгүр намазын окуй койгонуң жакшы да. Арманыңды айтканда эмне? Бирок баары бир армансыздай көрүнүп, баягы Инстаграмдагы кооз жашоолорго баардыгы азгырылып, анан мен деле ушундай деп жаман ойлорго, үйүн жанындагы жаман ойлорго, тегерегиндеги жаман ойлорго азгырылып атат го дейм. Анан айтат элек да, ар бир башта кыйынчылык бар, сиз айткандай. Ар бир башта сиз мага аябай сонун жаккан ушул сөзүңүз. Вот что мне удалось найти. Мынтип айткансыз да, ар бир адам мындай ооба тура калып эле, мен бул аз болот, чын дилинен чуркап барып намаз окуп, баягы бир состоянияга келиш керек, бирок ага чейин автоматикалык түрдө керек деп туруп жасашың керек дегенсиз да. Бул нерсе дагы сиз ойлонушуңуз керек да жашооңузда. Китеп окусам кандай болот? Китеп окубасам кандай болот? Акыркы жылдарыңыз, мисалы 5 жылыңыз кандай өттү? Кийинки 5 жылыңыз дагы ошондой эле өтөт. Эгер азыр сиз китеп деген жолго түшпөсөңүз. Адамда 2 жол болот дайыма, өнүгүп өсүү жолу, же болбосо ошондой кетүү жолу. Эгер биз өнүгүп өсө албасак, биз эмнеге чоң айлыкты талап кылабыз? Эмнеге жакшы жашоону талап кылабыз? Өзүбүз аракет кылбай туруп, элементардуу түрдө жан башыбызды көтөрүп туруп, бир китептин бетин ачпай туруп, кантип бизди мамлекет бакпай атат, бизде жумуш жок. Бирок айжан, сиз макулсуз да. Эң жакшы билим алгандар жумушсуз калганын көргөн жокмун да. Калбайт, эч качан калбайт. Мен андай адамды көрө элекмин. Колунан бир нерсе келген билимдүү адам эч качан жумушсуз калбайт. Сен алардын аркасынан жүрөсүң. Сиз экөөбүз билебиз кадр тандоо маселесин келип кетип ичиңди күйгүзүп басып кеткен учурларды. Анткени алардын колунан келет, алар өзүнө ишенимдүү түрдө мен барган жерден тандап туруп жумуштап кетем деп билет. Буга чындыгында колуңан бир нерсе келиш керек, анан билимдүү болушуң керек. Бирок билим менен чогуу адамгерчилик да болуш керек экен адамда. Сөзсүз түрдө билим деген мындай холодный рассудок алып барып коет да адамда. Сөзсүз түрдө адамгерчиликтүү, анан кийин жөнөкөй болуш керек. Илим сени мындай өзүң менен мактанып кетүү абалга жеткирбеш керек, текерчиликке сөзсүз түрдө. Айжан эже орозодо көбүрөөк кыргызча ролик даярдаңызчы дейт. Ушу кыргызча мен обу жоктонуп орусча көп сүйлөйм. Бул эми орусчаны мен кыргызча билбегендиктен сүйлөбөйм. Бул орусча сүйлөгөн мага адат болуп калыптыр. Көптөгөн жылдар бою, 20лаган жылдар бою айлана чөйрөм орус тилдүү болуп калып, анан көп орус тилдүү китеп окуйм, ошон үчүн кечирим сурайм. Анан билесизби, дагы бир маселеси бар, эмне үчүн орус тилдүү лекцияларды жасайм? Анткени кыргыз тилинде абдан жетиштүү деңгээлде айтып берген билимдүү устаздар көп. Орус тилинде мен ушул кыргыз аудиториясын карап көрсөм, орус тилинде дээрлик жок экен. Ислам дин жеткирүү сабактары. Ошондуктан көбүнчө орус тилде жасоого аракет кылам. Саламатсызбы? Ата-энем намаз окушат, биз да үйдөн окуйбуз. Мектепке жолук салынууга уруксат бербей атат. Эмне кылсам болот? Уруксатын сурабай эле салынып бара бересиз, анткени бул сиздин укугуңуз, бирок тартипке баш ийиңиз, ошондой акчолук тыкан өзүңүздүн мектептин формасын кийип туруп эле, же такыяңызды кийип алыңыз, ичинен мындай химар кийип туруп, ага эч ким укугу жок, сизге жолук салдырбай койгонго. Мына сиз көп жылдардан бери жолуктасыз. Бир дагы жолу ушундай укугуңузду басмырлаган учур болду беле? Жок, мен Израиль десем тепкилешет, эми ал Палестинанын жери деп. Бул эми политикалык маселе. Ошо Израилден дагы чечтиргенге аракет кылышты чындыгында. Жөнөкөй адамдар 3 блокпосттон өтсө, мени 9 блокпосттон өткөрүп, жок, чечкен жокмун. Чечпеш керек. Сен өзүң бекем болсоң, позицияң бекемдигин башкалар дагы көрөт. Сен ичиңден өзүңө ишенимдүү болсоң. Албетте, көрүнүп. Кайра эле баягы бүргө деген анекдоттой болуп, кайра эле өзүбүздү өнүктүрүүгө келебиз, кайра эле өзүбүздү жан дүйнөбүздү көтөрүүдөн келебиз, өзүбүзгө жакшы сөз арноодон келебиз. Ар бир адам жашоосунда бир бийик максаттарды коет экен. Сиздин эң бийик максатыңыз 5, иншаллах, андан кийинки майда бейиштердин, бир максаттарыңыздар кандай болду экен? Мен ушул балким
илимди аябай сүйдүм. Ушул илимде бир кандайдыр бир баскычтарга жетсем деп аябай кыялданам да. Бирок көрүп турам абдан оор экенин, көрүп турам менин анча деле балким талантым жок окшойт ал жака. Бирок ушул нерсени абдан кыялданып жүрөм. Илимде бир ачылыштарды жасай алсам, балким илимде бир ордум калса деп ушул нерсени көп кыялданып жүрөм. Сиз өзүн өзү тургузуп алган адамдарга киресиз, өзүнүн пайдубалын өзү курган адамдарга киресиз жана өзүн 180 эмес 360ка оңдогон, түздөгөн жана өзүн кандай көргүсү келсе ошондой болгон адамдарга киресиз. Мен аябай эркиңизге ушунчалык баш ийем, ушунчалык сиздин баягы кылам деген нерсеңизди кылууга. Бул деген керектиктен болдубу же ичиңизде чын эле ушундай бир күчтүү характериңизденби же муну ар бир эле адам жасай алабы, кандай деп ойлойсуз? Биринчиден Аллахка шүгүрлөр болсун. Баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен, анан жардамы менен болот экен. Анан менимче бул мүнөздөн дагы көз каранды болсо керек. Мен илхомду күтпөйм башкалардай болуп. Мен азыр ыйлап туруп анан барып ишимди жасай берем да. Жакында жакын адамым өттү, сиз өзүңүз билесиз. Ыйлап туруп барып китеп окуп, намазымды окуп келип, кайра ушундай да. Маселен, бүгүн мен депрессиядамын деп 3 күн жатып албайм же 2 саат жатып албайм. 1-2 мүнөткө, 5 мүнөткө, 10 мүнөткө, 15 мүнөткө көп болсо маанайым түшүшү мүмкүн, бирок жасай турган нерсени мен такыр калтырбайм. Бирөө өлүп жаткан күнү дагы мен ошол нерсени барып жасап келип туруп, анан кайра өлүктүн жанына отура беришим мүмкүн да. Балким ушул үчүн мен өзүмдү оңдоого бир кандайдыр мүнөзүм жардам берди. Сизди угуп көрүп аткандар биз да ошондой болуш үчүн эмне кылыш керек десечи? Мисалы, мен жалкоомун да, өзүм жаратылышынан адам баласы жалкоо. Ушул нерсени кылбай эле коеюнчу, турбай эле коеюнчу, барбай эле коеюнчу дегенде өзүмдү кыйнап туруп жасатам да. Өзүңүздү кичине кыйнашыңыз керек. Менин эле жолум ушул. Өзүңдү кыйнап туруп ошол ишти жасатышың керек. Саламатсыздарбы? Кандай китеп окусак болот? Кеңеш бере аласыздарбы? Экөөңүздөр тең мыкты айымдарсыздар. Ишиңиздерге ийгилик, сиздердин сабактарыңыздарды көп угабыз, пайдалуу маалыматтарды бересиздер дейт. Нурзат экөөбүздүн бул жерде оюбуз бир. Мен билем, сиз экөөбүз бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Китеп окууда бир адамдарга багыт берүү абдан кыйын нерсе, анткени сиз кайсы китептерди окугансыз мен билбейм. Анан ислам дининдесизби же ислам дининде эмессизби билбейм. Анткени акыйда илимин ала элек, акыйдасы бекем эмес адамдарга ар бир китепти сунуштоо бул опурталдуу нерсе. Анткени башка жакка алып кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо Нурзатка же мага жеке байланышка чыгыңыз. Балким өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, балким биз бир багыт айта алабыз китептер боюнча. Сизге Facebook баракчасынан жазса жооп бересизби? Жооп берем, Кудай буйрса. Биз ошо жазбай туруп, ой, айжан мага жооп бербейт деген тыянактарды чыгарабыз да, эмне үчүн? Балким кээде жооп бере албай калабыз, анткени мен жана биринчи уурдап кеткен баракчамда көптөгөн каттар келип, чын эле физикалык жактан жооп бере албай калчумун. Азыр эми 10-11 миң эле да жаңы ачылбадыбы? Ошон үчүн колуман келишинче бардыгына жооп берип атам. Кечирим сурайм эгер мурда жооп бере албай калсам. Бул чындыгында физикалык жактан мүмкүн эмес. Күндө 100-200 катка бирден жооп берип отуруш. Мен айтайын дегеним ограничение деп коет эмеспизби? Өзүбүзгө мисалы, ой, мен жазбай эле коеюн деп, айжан окубаса керек деп эле жазбай коет да, бирок мен ушул учурдан пайдаланып баарыңыздарга кайрылгым келип атат. Мен дагы, айжан дагы, баардык адамдар жооп берет, интернетте отурат. Жана жакшы бир суроо жазсаңыз жооп берет, бирок чын эле өдүк-сөдүк бир нерсе жазсаңыз албетте жооп бербейт. Ооба, кандай сиз жолуңуз канча сом турат, жолук салганды көргөзүп коесузбу дегенге мен убактымды короткум келбейт, чындыгында кечирип коюңуздар. Бирок эгерде кандайдыр бир маанилүү суроо болсо, эгер ошол суроого биз жоопту билсек же жообун биле турган кишини билсек, биз албетте интернетте ошол максат менен отурабыз, жакшы маалыматты бөлүшүп коелу, билгенибизди жеткизип коелу деп. Сөзсүз түрдө эгер катты көргөн эле болсок, ачып көргөн болсок, жооп берүүгө аракет кылабыз, иншалла. Жооп берилбей калбайт. Ассаламу алейкум, айжан айым, Нурзат айым, сиздердин маекти көрүп суктанып угуп отурам. Мен сиздерди сыйлайм дейт. Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун. Ар бир сыйлаган негизи биздин оозубуздан чыккан ар бир нерсе өзүбүзгө кайтып келет дегендей, сизге да сый урмат кайтып келсин, урматтуу ушул комментарий жазган кыз. Амин. Сиз дагы өзүңүздүн ушул эфирдеги болуп жаткан суроолорго берген маектериңиздерде дайыма ушул илим билимдүүлүктү, китепти дайыма өзүңүз айтып келесиз да. Анан мен дагы терең ишенем, сиз дагы терең ишенесиз. Ушул нерсени айта берсек, акыр бир күн 1-2 кишинин ою болсо дагы өзгөрөт депчи. Сөзсүз, мен айланамда жүздөгөн өзгөргөн кишилерди көрдүм. Ушул нерсе абдан мага көп мотивация берет да. Жүздөгөн кишилерди көрдүм. Өмүрү окуган китептер
китеп берип турасыңбы деп келгенде чуркап барып сатып бересиң да, анткени сүйүнөсүң чындыгында. Адам негизи кайсы учурда бир пикирдин кулу болуп, кайсы учурда агрессивдүү болот, кайсы учурда бирөөнү ээрчип кетет, ошол эле Сирияга, ошол эле дагы башка жака, билимиң жок болгондо, жумулган көзүң менен, баягы караңгы башың менен караңгы башка жол салбагыла деп да мен урушуп калам го кыздарды. Ошон үчүн башты биринчи жарык кылып алыш керек, жарык кылып ал жерге шамды жаккыла. Шам деген бул эмне? Китеп, илим, диний китептерди окугула, башка классикалык китептерди окугула. Ошол улуу адамдар эмне деп пикирлечү экен, эмнеге миңдеген адамдар, эмнеге бир нече муундар ошол адамдарды ээрчиптир, эмне деген пикир үчүн ээрчиптир деген нерсеге жоопту алыш үчүн дагы бир тегерек столго барып калсаңыз, сен исламдан башка эмне билесиң десе, жооп бериш үчүн дагы окуп койгула да ошол классиктерди деп айткым келет. Ошон үчүн китепти окууга балким биз техниканы коюп алганбыз. Мисалы бир күндө 2 китепти бүтүрүп коебуз да. 500-600 болсо бир китепти дейли, макул, күнүбүз убактыбыз жетпей калса. Бул нерсе техника деген аркылуу убакыт менен келет. Көбүрөөк окуй берсеңиз техниканы коюп аласыз. 500 барактуу китеп сиз үчүн маселе болбой калат. 2 күндө бирден китепти бүтүрүп кое бересиз. Мына ошол китептерди окуудагы техникасы макул, баягы бирөө айтат да, кичинекейинен башташым керекпи же жомоктордон башташым керекпи, бир 25-30га чыгып калдым. Себеби дароо эле мен чоң китеп баштагандан коркот экем депчи. Мен ушул жерде өзүмдүн секретим бар. Сизде азыр эмне маселе көйгөй болуп турса, ошол маселеде жазылган китепти окуңуз. Ошол нерсени кызыгып окуйсуз, ошол нерсе сизге китепке болгон кызыгыңызды пайда кылат. Же болбосо балаңызга жаккан жомокту окуп берүүдөн баштаңыз. Күндө балаңыз сизден талап кылат, апа, анан кийин эмне болуптур, кечеки китепти окуп бүтөлү деп, же болбосо ошентип баштаңыз. Бул эң жеңил жолу. Ар дайым адамдар жеңил жолдорду тандашат. Бирок мен билем, сиз оор жолдордо жүргөн адамсыз. Оор жолдордун даамы дагы даамдуу болот экен, ошол жерден таткан. Анан Кудайым буйрса бериле турчу алкыштар дагы, белектер дагы иншаллах чоң болот деп ойлойм. Алдыңкы мүнөттөрдө мисалы убактыбыз аябай аз болуп калды да. Анан баары бир деле сиздин ушул иштериңиздердин арасында дайыма ушул аялдарга бир жакшы бир сөздөрдү арнай турчу, мотивация бере турчу. Себеби жакында бир аял айтты да, сиз мага 3 жыл мурун бир сүйлөм жазгансыз дейт да. Ошол сүйлөм менен мен 2 жыл ушунчалык буттан турдум дейт. Себеби ажырашкан экен. Анан кийин ошондо мен айтып турдум да, белиңди бекем буу депчи. Анан сиз ошентип анан ыраазычылыгын билдирип байгы ошко белегин көтөрүп келиптир да. Анан сизге дагы айткым келет да, энергияны кантип аласыз ошончо адамга мотивация берүүдө, жакшы сөзүңүздү арноодо? Акыркы күнү бир 10 чакты кыз келип лекция алып кетти да, акыркы жолугушуудан. Анан айтып атпаймынбы? Мотивацияны бир жактан күтпөгүлө, өзүңөргө өзүңөр мотиватор болгула деп. Мен мисалы бир нерсе жасайын деп анан жалкоолонуп отурганда сахаба аялдардын, анан сахабалардын өмүр баянын окуйм да, булар эмнелерди кылган деп туруп, анан ошол жерден өзүңдүн бир кумурска экениңди сезесиң да. Мен эмне кылып жүрөм деп анан уяласың да. Булар мендей эле адам болчу да, аларда да 24 саат бар болчу. Ошондой эле 2 көз, 2 бут бар болчу. Ошондой эле жан, бала чака, биздикинен алдаганча оор кырдаалда жашачу. Курсактары тойбой, жаткан жери жумшак эмес. Ошолор ушу дүйнөнү титиреткендинди кармап турду. Мен эмне кыла алдым деп туруп, мен мотивацияны ошолордон алам, китептен гана алам. Мен бирөөнү барып, Нурзат мага мотивация берип койчу, же Асель мага мотивация берип койчу дебейм. Биз эми алдыңкы элден өтүп кеттик го, адамдардан мотивация алган. Мен ошол китептерден алам. Пайгамбар саллаллаху ассаламдын өмүр баянын окуйм, билесизби? Мен эмнени дагы ачтым. Ушу жылдары окуп отуруп, мен 2011-жылы Аллах насип кылып хачка, ажылыкка бардым. Ошол кезде эми исламды жаңы келип жүргөн кезим болчу да. Анан Пайгамбар саллаллаху ассалам жөнүндө айтып берип атып эле, бизди сопровождать этип жүргөн байкелер ыйлай берет эле да. Анан мен ыйлаган адамды өтө жакшы көрбөйм да. Бул эмне эле ыйлайт деп аябай жаман көрдүм да, жөн айтып бербейби деп. Мырза болсо дагы. Көрсө Пайгамбар саллаллаху ассаламды мен анда тааныбачу экенмин да. Тааныбачумун дегенде кандай техникалык түрдө билчүмүн, ооба ал менин пайгамбарым, ооба мен ошо жүрөгүмө кирип билимим жете эле экен да. Анан 2 жыл мурун ыйладым. Пайгамбар саллаллаху ассаламдын китеби эми столдук китеп да, настольная книга, күндө окуйсуң да, аны ачып, карап, аны жакшы көрүп, ыйлап, переживать этип, анын жасаган иштерин монусун жасай алат экенмин, монусун жасап атам деп анан жыргаап каласың да. Анан 2 жыл мурун ошону ачып туруп, анан көзүм жашым токтобойт деңиз. Анан мага кичине жүрөгүм жумшарып баратыптыр деп сүйүнүп калдым. Ошон үчүн адамга канчалык мындай билим отуруп, дагы көбөйүп баштагандабы билбейм, айтор, балким бул мактаныч болуп калган жокпу? Айтор, ушу билим отуруп баштаганда окшойт. Жүрөгүң жумшарып, анан адамдарга мындай
жумшагыраак мамиле жасап баштайт экенсиң. Мурда мен мындан өч алам деп ойлосоң, азыр эч качан антип ойлобойсуң. Эч качан антип ойлобойсуң. Өзүңүз менен акыркы жылдарда эмнеңизге маашырыландыңыз? Өзүңүздү мен азаматмын, Айжан деп кээде сүйлөшөсүз да, жоолуктан башка. Жоолук салынганыбыз биздин биринчи кылган эң туура кадамдарыбыз да. Ооба, мен күндө элечи мен өзүмдүн эмнемди сыйлайм, дагы бир жолу айтып коеюн, ушу динге кайтып келгеним үчүн сыйлайм. Анан жанталашып 3 бала төрөп алганым үчүн сыйлайм. Бул абдан бир Аллахтын мага болгон мээрими, ырайымы болгон. Анан күндө эртең менен жоолукту салынасың го, мындай күзгү баратып, ошол кезде ыйлагым келе берет да. Элхамдулилля, ушунча адамды, миллиондогон аялдардын арасынан карасаң, мен динге келип калгам. Карасаң, мен ушул өзүм ушунчалык сыйлап, денемди жаап, денемди кызганып калганымды деп, ушул нерселер мени абдан сыймыктантат. Анан мен мындай илим алууда жалкоолонбогонума өзүмө кичине баа берип келдим. Жалкоолонбойт экенмин, мен ооруп атам, анан у меня же трагедия деп жатып албайт экенмин да. Жок, параллельно ыйлап, параллельно ооруп, параллельно окуп жүрө берет экенмин. Ушул нерсемди кичине баалап калдым. Ушул дагы адамдардын арасындагы сиздин өзгөчөлүгүңүз болсо керек. Негизи эле өзгөчө жансыз, бактылуу болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Насыйкат радиосунда 90,9 FM жыштыгында жана Марва ТВда түз эфир көрүп атасыздар. Бул биздин Нурсанат программабыз. Программанын ободо чыгарууда өзүнүн чоң салымын кошкон Гүлзат Исаматовага чоң рахматыбызды айтабыз. Бүгүнкү тема аялдардын илим билими тууралуу болуп атат. Алардын коомдогу орду, коомдогу билимдүү аял кандай болуш керек? Негизи эле аял билимге умтулуш керекпи, умтулбаш керекпи, кандай болот дегендей. Анан ушунчалык убактыбыз дагы аз болуп баратканына мен аябай кичине ичимден өкүнүп турам. Дагы бир 2-3 СМСтерди окуп кетели. Ассаляму алейкум эжелер, кандайсыңар? Мен жөн гана каалоом башыңардагы жоолук үчүн Аллахым ыраазы болсун дейт. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун, байке. Же сиз ким жазса дагы. Сиз биринчилерден болуп келдиңиз. Биринчилерден дебейли, бирок экинчи муунсуз го дейм. Мына биздин үчүнчү муунбуз да жоолук салынып калганчы. Анан ошол эң алгачкы нерсе дайыма башталышы оор болот эмеспи? Анан сизге дагы өз учурунда ошо жоолук салынып калганыңыз күчтүүлүк деп билем. Ишиңизге ийгиликтер болсун да. Дагы бир жолу бизде канча мүнөт калды? 3 мүнөтүбүз бар. Ошол 3 мүнөттө бир суроого жооп берип жетишели. 0705 96 94 41 номерине байланышсаңыздар болот. Билимдин түбү чексиз деп айтат экенбиз. Бирок баары бир деле сиздин бир жакшы көргөн китептериңиз болот. Бир 5-6 айтып берсеңиз. Жусуп Баласагынды абдан жакшы көрөм. Дантенин Божественная комедиясын жакшы көрөм. Фаусту кайра окуй берем. Макиавеллини абдан жакшы көрөм. Сынган кылычты эфирлерге бара турган учурда дайыма окуйм, анткени кыргызча тил ошол жерде укмуш. Мен баягы орусча литератураны окуй берип, ошол сынган кылычты. Ушул китептер. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова бизде студиябызда мейманда болду. Акыркы СМСибиз дагы ыраазычылык түрүндө болду. Суктанып отурабыз эфирге дейт. Биз дагы ыраазыбыз убактыңыздарды бөлүп 1 саат биз менен бирге болгонуңуздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым 3-күндөрү ушул кечки саат 7-де 8ге чейин түз эфирге маанилүү маектерди курганга аракет кылмакчыбыз. Учурдан пайдаланып сизге ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун, балдарыңыздын урматын көрүңүз. Кандай тилектериңиз болсо, ошол тилектериңиздин баары орундалсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди аяктайбыз. Баарыңыздарга жакшылыктарды гана каалайбыз. Эмки аптада аманчылыкта жолугушканга чейин аман болуңуздар.